Рахат Аманова, Кесепет, әңгеме. Өйден için көңілсіз қарады. Көңілін ача тұрған нәрсені әлі күнше таппай келеді. Ата-енесі салып берген үйдің içi да, сырты да илгерки бойынша тұрады. Атасы алы күчі барында, тен еместерменен соғыштан кейін салдырған үйдің için да, сыртында өзгертейін деген жоқ. Жайқысын өзі жатчу сөріді, жуырқан төшектері үстіне жиылған eski жаван менен кичине үстел тұрады. Апасы жасаған шырдамалдар менен ала киіздер, аялының қолынан шыққан сайма туш киіздер менен тар, жер төшектер да ескіріп өткен эле. Ушул кезге чейин шыбын ичинен жаптырған эмес. Шыпқа узунунан коюлган устундар менен үстүнөн кынаптап коюлган тактайлар арчадан болчу, үйдө жаккан бир эле нерсе бар. Ал ушул устундар менен тактайлардан келген арчанын жагымдуу жыты. Муну келдиң бекеттиң битеген киши болбойт. Кайсы маалда, кай жакка чыгып кетерин деле эч кимге айтпайт. Үй окаты менен да чатагы жок, бала бакырасы аялы менен да чатагы жок. Бул дүйнө менен аласа бересеси жок кайдыгер өмүр сүргөнүнө көп жыл болду. Эл койгон тирүүлөй дудук деген кайман аты менен жашайт. Себеби мунун бирөө жарым менен сүйлөшкөнүн эч ким көрбөйт деле. Оозун ачса, бу деген кыска жооп чыгат болду. Анысында көп көргөнсөп, сураган адамды муздак карап басып кетчү. Кызыңа өткөндөгү айткан кишилер куда түшүп келишиптир. Эмне дейли? Астананы аттап киргендеги аялынан уккан жаңылыгы ушул болду. Эмне демек эле? Ой ботум, бирдеме десең боло? Өзүңөр билгиле. Ал да кокуяй, ушу сени киши деп бирдеме айткан кайран жан. Сага корогон кайран сөз. Койчу сени. Күйгүсү бүттүң го кишини. Күрөкаттын арабасын жалгыз өзү тартып жүрүп чарчап бүткөн аялы бугу чыккыча сүйлөнүп атты. Күнүгө ушинтип эртелигеч сүйлөнөт, ага жооп кайтарбайт, унчукпайт. Азырда келип сөрүдөгү төшөгүнө кулады. Күн кур калбай ичет, бирок үйүнө ызы чуу салбайт. Ичкенге бирдеме тапта дебейт. Колунан көрү төгүлгөн уста, элдин баары тамташына уста салаарда ушуну заргып күтөт. Колуна тийген иштин майын чыгара жасайт, сүйлөбөйт, бирок алдына келген оокатты тандап ичет. Ала турган акысын жумушуна жараша алат, аялына чогулткан акчасынын жарымын карматып коет, калганы чөнтөгүндө. Келет сөрүгө көп бетип кулап, эртеси жуунуп таранып алып тамагын ичип, атын токуп алып эч нерсе айтпай дебей чыгып кетип, түнү же кечке маал кызуу болуп келет. Мунун ушинтип тынч ичкенине шүгүр келтирген үйдөгүлөр ооз ачышпайт эле. Бир үйдөн бир жинди чыгат деп өздөрүн сороткон үйдөгүлөр кошуна колоңдун ичкиш жиндилерин көрүп жүрөк саада болуп калышкан, ошон үчүн буга унжугушпайт. Келсе тамагын белиндеп беришет, кийим кечесин жууп үтүктөп даярдап коюшат. Себеби бир-эки жолу тамак ашы, кийим кечеси ойдогудай болбой калып, тирүүлөй дудукка тил бүтүп, баарын сөгүп сөздөп, үйдүн ичин талкалап, кана байран салган болчу. Анысын көргөн аялы экинчи алешемдикти кайталаган жок. Тойда өттү. Кызын көчүрүп барып келгендер жууп, үй бакка шака түшүп, той өткүчө суй жыгылып бүткөн эмелер башы тийген жерде уйкуга кетишти. Үй ээси ини карындаштарын эшиктеги сөрүгө чакырып сөз баштады. Бир сөз айтайын деп атайы күтүп жүргөм. Мен үйдөн кетейин. Уруксат бергиле. Үйдөн? Каякка кетесиз? Эмнеге кетесиз? Каякка дебегиле. Үстүмдөгү кийим менен чыгып кетем. Түшүнгүлө. Эмнени түшүнөбүз, кокуй? Баарыбызды шерменде кылган атасыз. Ушунуңузду түшүнөлүбү? 40тан ашып калганда эмне болду сизге? Биз эмне болобуз? Жеңем бичара эмне болот? Эл журт эмне дейт? Менчи, мени ойлойсуңарбы? Балдар бойго жетсе кетем деп жүргөм. Күтүп жүргөм. Каякка дейсиңер? Каякка болсо кетейин дегем. Эмне ушинтип жүрүп өтүп кетейинби? Ини карындаштары кыйлага чейин унчукпай олтурушуп, улуу карындашы үн катты.
Makul, kete beriңiz. Barыбызды таштап кете бериңиз. Апамды да таштап кете бериңиz. Сизди сыйлагандан башка эмне жамандык кылдык элебиз? Кете бериңиз. Башка сөзүбүз жок сизге. Деген карындашы ызалуу тиктеп, калгандары ээрчип төркү бөлмөгө дасторкон жыйнаганы кирип кетишти. Эркектерден бир иниси гана унчукты. Аке, өзүңүз билиңиз. Сиз эмне десеңиз ошол. Биз киришпейбиз. Деди да калгандары чогуу туруп чыгып кетишти. Жалгыз өзү калды. Жайдын аптабы кайта элек мал түндүк карады. Биртке туруп төркү үйгө кирди. Бул киргенде өз ара маанайы жок сүйлөшүп олтурган карындаштары унчукпай чыгып кетишти. Көнүмүш адатынча төргө барып отурду. Дүйүм толо дасторконду карады. Жерге жайылган дасторкондун четинде олтургандардын ордун тиктеди. Ошуну сыйлап той өткөрөбүз деп 3 күндөн бери баары опур топур кызмат кылып жүрүшпөдү беле. Качан болбосун жүгүрүп келип кызмат кылышат. Аке деп, бул канча ичсе да сыйлап турган күйөө балдары менен карындаштарын, энилери менен келиндерин эстеди. Баары алдынан кыя өтпөй, сулк ичип жатса дагы, сүйлөбөсө дагы, өмүрө бирөө жарымынын көңүлүн алайын дебесе дагы, акем билет, акем төргө олтурат, акем чачат деп турушат. Баарын көз алдынан өткөрүп ойготонду. Төрдө жалгыз өзү отурду. Узакка отурду. Анан туруп эшиктеги көкүнага барып, очокко от жагып, кара көрөгө чай койду. Кара көрө шарактап чыкканда эшикте сөрүдөгү карындаштарын «Келгиле, чай ичеличи» деп чакырды. Сууланган көздөрүн арчыган карындаштары акесинин чечимин түшүнүп, энилерин чакырып, сүйүнүп ээрчип киришти. Төрдө олтуруп дасторконун четинде ини карындаштарын сыдыра тиктеп, билинер билинбес жылмайды. Бир боорлорун таштап кайда кетмек эле? Кантип ушундай тамырын сууруп кетет? Кайда бармак эле? Көзүн ачып төбөдөгү арча устундарды карады. Көрөң кара түскө айланганы менен билинер билинбес жагымдуу жыт туруп турат. Алгаш жаңы үйгө киргенде жыты кандай сонун эле. Үйдүн ичи арча менен тубалдан чыккан топурактын каңыл жарды жарган жытына толуп турчу. Апасы 5 жылдан бери жаңы үйгө салмакчы болуп жасаган жап жаңы ала кийиз шырдамылдары, дубалга тарткан килем туш кийиздери, жабанга керилте жыйган жууркан төшөктөрү кандай көркөм эле. Айрыкча төркү бөлмөдө келини менен уулум жашайт деп, апасы кезекке туруп жүгүрүп жүрүп, сары шифоньер менен күзгүсү бар тумба алып, кызыл жаңы жабанга жууркан төшөктөрүн керилте жыйып даярданганын айт. Жүрөгүнө мөөр болуп калган жагымдуу кезди эстеди. Армиядан күздө келген, жаз ортолуп калганда ата-энеси элден бат алып, усталарды алдырып, үйдү быйыл бүтүргөнгө көптөп киришти. Атасы менен апасы баласын армиядан келер менен үйлөндүрөбүз деп, үйдүн жер пайын мурдагы жылы куйдуруп коюшуптур. Былтыр жарым кышын куйдуруп тизип коюшкан эле. Жаңы үйгө келин киргизебиз деген, ата-энесинин жеңелүү болобуз деген бир туугандарынын ошондогу кубанычында чек жок болчу. Баш кошууга шерттешкен Бийкештин эстеген сайын өзү да кудуңдап, жардам бергендерге баш көз болуп, усталар менен чогуу ишти баштады. Бир туруп ылайчылап челектеп ташып аткан, бир туруп кыш куюп аткан, бир туруп арчаларды тээ жайлоонун төрүнөн алып келип жонуп аткан, бир туруп тактай тилдирип аткан, дегеле жана тынбаган маанайы ачык уулун ары бери өткөн сайын атасы жылмайып, сыймыктанып карайт. Уулунун жумушка шымаланып киришкен жоомарт маанайына ата-энеси жетине албай кудуңдайт. Апасы да таң атканда туруп, усталарга чоң кара казанга атала жарма асат да, аны чоң жыгач челектерге куюп, катыктап, көлөкө жерге коюп, кайра күйпөлөктөп очокко өч маал ысык оокат жасайт. Күн алыс тандырган анжап, жайлоодон кымыз түшсө ысык боорсок жасап, кара күндө уста көрүп келгендерди да тосуп, апасынын кабагы да ал демедей ачык эле. Атасы да уста бакканга малын аяган жок. Жайлоодон күн алыс чанаш айран, кымыз артынып келген атасы салынып аткан жаңы үйдү көргүсү келген кичинелерин ары бери ташуу бара.
Уулунун bir da жолу чарчадым дегенинче маанайы бузулганын көрүшкөн жок. Себебин да билишет. Birinci kursunda bir aylık praktikaga gelgen kız menen uğulunun göңülü tavışıp, 3 yıldan beri kat alışıp жүргөнүн uğulundan uğuşkan. Kudayдын aytkanıbı, kanday, kızdı okuunun çoңdorу mugalim жетишпеген ушул айылга жөнөтүp, азыр mugalim agasынын үйүндө жүрүp иштеп аткан эле. Uğulu ошол кызга үйлөнмөк. Бактылуу ошол күндөрдү көбүстейт. Класстын айнегиден кызды bir көрүп алганы мектеп жакка ашыгып барып келет. Хайнекти акырын чертип кол булгаса, кыз уялып, бөрсөйгөн эриндерине ничке аппак сөөмөйүн тийгизип, кетиңиз дегенде ишара берет. Ал окуткан 1 класста карындашы бар. Агасы менин келгенимди эч кимге айтпай, деп убадалашкан үчүн экөөнү алмак салмак күлүп тиктейт. Карындашы тыпыйып тартип сактап отурат. Кызга кээде китеп алып келет. Кайра аны алып кеткенге шылтоо да даяр. Бирок мугалимдерге уят кылбайын деп бат эле кетип калат. Май айынын этегинде мугалим кыз окуучуларын айылдын өрдөшүнө ээрчитип кетип атканын көрүп, ылайчылап аткан жеринен шарт жөнөдү. Бери жакта бекинип алып кызыгып көз салып турду. Өстүндө кызыл чыптамасы узун, мала кызыл көйнөгүнө куп жарашкан кыз бой тойгон 1 класстын окуучуларын ойнотуп, улам барып бирин кучактап өп, оюндан жеңилип калганын сооротуп, балдар күлсө кошо күлөт. Бой тойгон 15 чакты мадыраваш менен секелектер эжекелеп аркасынан калбай ээрчип, булактагы сууга эжеи бет колун жууса, баары жууп, эжеи боорсок момпосуй таркатып берсе, козулактай ызы чуу салып, айланасында кол чаап жүрүштү. Олтуруп алып жомок берип, кыздардын чачын өрүп берип, ырырдатып, балдардын көңүлү менен болуп атты. Баятан кино көргөндөй кызыгып карап олтуруп, кызга гүл терип сунгусу келди. Бирок балдар барда. Бала деген бала. Балапандай болуп, чоң адамды көрсө, таттуу берет деп үмүттөнөт эмеспи. Бая ашыкпай чөнтөгүнө бирдеме сала келбептир да. Ушуну ойлоп, бекинген жеринен шарт туруп, ылдый үйү жакка жүгүрдү. Муну аркасынан көргөн кыз айраң таң калып карап койду. Барып эле апасынан сандыктын ачкычын алып, анда мейманга деп бекиткен шириндиктерди баштыгы менен алып жетип барды. Балдар шириндиктерди алып чурулдашып, эжейин этектеп, так секирип атышты. Балдардын көзүнчө тартынып акырын рахмат деген кыздын колуна баштыкты кармата салды да, мен барайын деп коюп, кайра аркасына жүгүрүп кетти. Балапандай чурулдаган үндөрдөн улам караса, узун 2 өрүм чачы алдына түшүп, кызгылтым көйнөгү менен кызыл чыптамачан гүлдөй кулпурган кыз жылмайып, күлүп, кол булгалап, чурулдап рахмат айтып кол булгаган балдардын арасында туруптур. Жашыл төрдө наристелердин арасында кызгылдактай кулпуруп кол булгалап турган кыздын ошол эреси эсинде өчпөс болуп калды. Кыз жайкы каникулда айылына кеткен эле, колу бошой калса эле коңшу айылга атты токуп, түнү менен болсо да чаап жетип барат да, үй жакты акмалап тиктеп, айланчыктап жүрө берет. Кээде оң келип калса, жүгүрүп чыккан кыздын колдорун кармап учурашканына сүйүнөт. Андайда бийкеч, тогургандай дирилдеп, колдорун сууруп алып, сунган катты алып, уялыңкы көздөрүн өйдө көтөрө албай жүзү албырып, жакшы калыңыз деп кайра чуркап кирип кетет. Байоо кыз кат жазганда жакшына жооп жазат эле, бирок мындай жолугууга келгенде уялып дирилдегени калбады. Үлбүрөгөн кыздын уялганынан өзү ансайын сүрдөйт. Коңшу айылдын балдары менен бат эле дос болуп алды. Экөөнүн 3 жылдан бери кат алышып жүргөнүн билген үчүн алар кызды коруп мушташкан жок. Тескерисинче кимиси болбосун катташып берип, экөөнү жолуктурганга аракет кылышат. Жайлоодон жакыга түшкөн балдар менен түндөсү эшикте олтуруп, кыздын үйүнө айланчыктап, улам ал жаткан терезени карап, качан жарыгы өчкөндө кеткиси келбей атып араң кетет. Бир жолу гана кеңири сүйлөштү. Элдин баары жайлоодо, кыз дайра бойлоп сейилдеп келгенге араң макул болду. Экөөнүн таттуу кыял эле Фрунзеде окуу, анан жигиттин армияда көргөндөрүн кыз уккусу келе берет. Бул сөздөр каттарда канча жолу айтылса деле, кээде жолукканда сөз болсо деле, кызга жомоктой кызык болчу.
Эмки жылы буюрса Фрунзеге кетебиз, Апам силер каалашыңарча окуй бергиле, балдарыңарды өзүм багып берем деп атат. Атам жашай турган үй таап койгом, таанышым бар деди. Балдарыңар деген сөздү укканда кыздын апакай жүзү албырып, ансайын уялып кетти. Балдарыңар дебеңизчи, коюңузчу. Мен политехке тапшырам. Инженер куруучу болом. Сен педучилище менен калып кетмек белең. Институтка тапшырышың керек. Сиз армияда жүргөндө инженер куруучу болом деп чечкенсиз да, Ооба. Армияда 3 жыл кызмат кылбадымбы? Моряк болдум. Кемеде жүрүп деңизди көрдүм. Коо шаарларды көрдүм. Фрунзе ошту өзгөртүп кургум келет. Деңиз аябай чоң да, Ооба. Деңиз деген көк мелжип турат. Учу кыйырына көз жетпейт. Мен Фрунзеде окугум келет. Биолог болгум келет. Бирок Фрунзеге баргандан корком. Аябай корком. Тартынам. Коркпо. Мен эл жер көрөйүн деп армияга өзүм арыз жазып кетип калбадымбы? Военком атамдын досу болот. Армиядан алып калам деген эле. Өзүңүз арыз жаздыңызбы? Ооба. Атам армиядан калдың, барбайсың дейт. Эртеси арыз жазып кетип калгам. Барбасам досторум уят болбоймбу? Өлүм да. Сөздүн кызыгына батып, ээрчип сейилдеген ошол күн эсинен чыкпай калды. Окуу башталганда кыз мектепке кайра келди. Өйдүн чатырын жаап жатып, оозуна тиштеген мыктын улаан бирин какканча кыздын мектепке келип кеткенин акмалап караганын усталар көрүп тамашалашат. Ага өзү да макул болуп күлөт. Атасы тилек айтып, бата берип үйдүн каргысын өзү кармап берди. Үй да бүттү. Айкиташ менен ичин актап, жыгаштарын сырдап чыкты. Жайлоодон түшүп келген чоң атасы бата берип, элден бата алып үй тойду өткөрүп алышты. Атасы кирип чыгып үйдү сыртынан карап бактылуу, жаңы үйдүн ичин жаркыратып жасаган апасынын, үйдүн ичинде так секирип ойногон ине карындаштарынын кубанычында чек жок. Бир гана баарын ойлондурган нерсе, ата энеси балабызды мугалим кызга үйлөндүргөн атабыз деп карыяга айта албай коюшту. Карыя окуган кызды келин кылып албагыла, дечү. Аял кеше ууртуп, чууртуп төрөп, бала карап үйдө отурсун, дечү. Ал кезде шаарга окуган кыздар көзгө өөн көрүнүп, аркасынан ар кандай айын кебе ээрчийт эле. Жатаканада жашаган кыздар менен балдар өз билгенин кылып ээн баш болот экен. Кояй дегени жок, эки-экиден жетелешип түнү басып кетет экен, кыздарды качырып кетет экен. Деген сөздөрдү уккан элеттин эле айын кептен коркуп кыздарын окууга жөнөтпөгөнгө аракет кылчу. Кыздар эркек балдар менен ээрчип жүрүптүр. Же кызы күйөөгө качып кетиптир деген шумдук бир бүлөнү урууну сөзгө сөлтүк кылган чоң айып болчу. Ата энеси алгач мугалим кызга куда түшүп сөйкө салгандан кийин чоң атаңа айтабыз. Ошондо айласыз макул болот да, дешти. Маңдайы жарыла кубанган атасы менен апасы уулун үйлөндүргөнгө ашыгып, баарын тездетишти. Кыздын ата энесинин алдына түшүп, той боло турган күндү болжоп, кызга сөйкө салып келип туугандарды той өткөргөнгө маслиетке чакырышты. Жайлоодон чоң атасы да келди. Келгенде жаалы катуу келди. Айткан тилди албай мугалим кызды алып беребиз деп, жашыруун куда түшүп келген уул келинине каары кыйнады. Мен айткан кызды алат балаң, деди карыя. Азыр жолумдан жакшы киши чыкса, бойко жеткен окубакан кызы болсо, куда түшүп келем. Балаң оша кызды алат, деп айтканынан кайтпай койду. Уул келини алдына түшүп суранса да болбоду. Батаны бузбаңыз, тойду болжошуп, кызга сөйкө салып койдук эле, деп суранышса да ынабады. Мәлим катын уулуң ээрчитип шаарлап кетет дегем. Менин тилим албай жашырып, мәлим катын алып берем деп, көркөм билген жердин кызын алып берем балаңа, деп атына минген чал жанына эки кишини алды да шарт бастырып кетти. Чоң атасы айылдын ылдый жагына жеткенде биринчи учурашкан кишиден кызың барбы, шаарга окубайбы деп сурап, үйүнө түшүп кудалашып келди. Атасы менен апасы эртеси барып, карыя куда түшкөн кишинин кызына сөйкө салып той өткөрүп, бир аптада келинтүү болуп калышты.
Өгülü topusundan 5 kökül çaçı serveygen okuucu kızları uyga girip hapasına jarışa süyle hüyle atıştı. Sulu ejekebіз bugün ketip kaldı. Bizde betimizden öp kucakta uyladı. Bizge ejekebіз jenge bolboy ketip kaldı. Dep uylagan kızların görüp enenin jüregi tilindi. Balası üylöngönden beri eç kim menen oğuz açıp süйлöşpöy koygun ele. Gelin jakşı çıktı. Kolundan bar gelgen ımanı ısık gelindi. Atenesi da alыс jakın tuğandары da jakşı görüp kalıştı. Bir tuğandары turmak ayıldağı bala vakrada jеңилеп turuşat. Bir gana jigit kaydiger boyunca kaldı. Gelinçegine katu aytpayt, birok mamilesi sus. Karapayım beşinesi ısık gelin munun göңülün tabayın debele turat. Bir ayla turgan üçün jaştayынан jaktırıp жүрген jigitke kokustan turmuşka çıgıp bir çeti baktıluu, bir çeti küyösünün göңülün tappay ızaga uğup göz yaşın körsetpöy tököt. Küyösü degele eç kim menen mangdayı jarkıp süйлöşpöy kaldı. Bara-bara mugalim kızdı unutup koyot degenderi bekir bolup çıktı. Teskerisinçe jıldan jılga bardığını kaydiger tartıp on çıkpas bolup ketti. Atanesi nevereli bolgon sayın mangdayı jarla sүйünüp, gelinin gözün karap, üyü balaga tolup bapıra batışsa da kaydiger boyunca kaldı. Aylanayım balam, okçu, mınça tünörasın, kavağın emne açılbayt, haçı emne gerek, 4 tarafın tügöl, kesir kılba, bir kızın aydan uşundip kalasın mı? Bu emneң balam, ayalın jakşı çıktığa, jakşı ayalın uvalına kalpa balam. Uşintip aytkan ata-enesinin sözü joopsuz kalat. Un çıkkanda emne deyt. Ayta turgan sözleri de belgili. Joop berseň emne çıgat. Eş nerse. Bunu başkalar düşünöbü? Jok. Andan göre un çıkpay kutulgan oň. Uşintip jürep akırındap içe başladı. Algaç bekitip içse, keyin günüge içkende adat kılıp aldı. Açuusu canın jay taptırgan birden bir göңül davasyna aylandı. Bir günü tünümenen üstü başı su olup kızuu girip geldi. 30'dan emi ötken kurağı. Keç küzdün suuğun özümünün koşala girdi. Muzlaq jangır nöşörlüp tögüp atkan balasın jamgırta kaldı dep kütkönene kelise tamahını ısıtıp bereyin dep sördü çıraqtın jarıqında jün tutup oturgan gelini çöprökön baldar menen alışıp atıp çarçap baya ile uktap kalgan. Balası bir başkaça bolup girdi. Suulgun giyimin çeçpey söürüge olturup apasını tikledi. Jigit murdaqsınday memmen sinip turdu. Enenin jüregi aldam edey özgörgön uulun karap 10 yıldan beri öçüp kalgan gözlerindeki ottu gördü. Uulunun gözlerinde ümit da, kolduğu gütkön suranıç dağı, geçirim surakan niyet dağı, anan çeçkin tüylük de var ele. Baharın ayttırvay düşündü. Özünden kolduğu güdüp, ümitdönkön balasına karap, eki ortada küygönene, aran bir o söz geçiradi. Kakılıp keteynim ay, baldarın emne olat, balam, baldarın. Jaşıgan apasına tike karap, akırının kattı. Mençi apa, mençi, men uşin düvetip ketem be apa. Ene kurgur, oğlunun jürögün neverleri üçün kurmandık kaçap kanına içi açışıp, jürögü kanap durdu. Kolların karmap turgan oğlu kolun şart tartıp aldı. Göz otu öçüp baratkan oğlu muzda karadı da tengsele turup eşikte açıp koyup çıkıp gitti. Çıraqtın ürül-pürül çarıqın aylanıp uçqan kunarsız jetim köpölöktörді tiktegenene esin jıyalbay yendiredi. Soğuk şamaldın tepkine çıraqtın jarıqın jalp öçürüp ene karangıda kaldı. Qatu şamalary beri bulkup julkup kıyşıldatıp atkan eşikte japkanга kişi jok ele. Jılдар bilinbey öte berdi. Atası erte ötüp ketdi. Üyge ömür boyu baş göz bolgun apasının ordu bir yıldan beri boş. Beri de jolu buğa katu aytpagan, bir demet tap devegen, aşıkça söz süylebegen teyinde, ömründe bir saat döşökkö jatıp baktırvay kayran ene, uqtagan boyunca sozulup keteverdi. Söğrütögü apasının orduna oturup, mangdaydağı töştü, joldu karakandı, adat kılıp aldı.
Анан коңшу айылдагы кемпир чалдан кабар алгысы келе берет. Тууганчылыгы жакын кемпир чалдын жупуну эски үйүнө киргенде атасы менен апасын көргөндөй сагынычы тарап калат. Кемпир чал уктоого камынып, чалчырак менен паңыздын айнектерин кагаз, кургак чүпүрөк менен тазалап, анан күкүрт жагып белегин күйгүзүп, айнектерин дишке кийгизейин деп атканда айнек тыкылдап калды. Ким экен? Беймал эч ким келчү эмес эле, тынчылык эле болсо экен. Ушинтип айтып, чоочулап турган кемпир чал эшикти ашыга ачты. Босогодон таяк кырмаган тирүүлөй тудук көрүндү. Кокуй, сен белең, деге тынчылыкпы? Эмне болду, а? Кемпирдин чебеленген сөздөрүнө кызымтал эме күн кетти. Жакшы эле баары. Тынчылык. Анан эмне беймал жүрөсүң, ботом? Менбе? Мен жөн эле жүрөм. Абама табылгы таяк ап келдим эле да. Сөздөрү түшүнүксүз булдуруктаган эмени төр жакка отургузушту. Жарыкты өчүртүп койду. Уялды окшойт. Карыя чыракты кайра күйгүздү. Уктап алайын, деди булдуруктап. Кемпир ичкериден жаздык жууркан төшөк алып чыгып, башына бийик коюп, эки жагын кымтылап жапты. Карылар муну жакшылардын насили, жакшылардын аманаты деп жакшы көрүшөт эле. Биртке уктап турду. Эшикке чыгып, муздак сууга шашпай бет колун жууп, сергип кирди. Кыйла суулуга түшүптүр. Жарыкты өзү жандырып, төрдөн орун алды. Аны муну сурашкан болуп коюшат. Анан унчукпай олтуруп, чалды карады. Аба, мени жаман көрбөйсүңөрбү? Жок, садага кетейиним. Сени эмнеге жаман көрөт элек? Мен баарын кыйнап койдум. Атам бечара эрте өтүп кетти. Апам дагы жашап турса болот эле. Бечара апам аябай кыйнап койдум. Жок, балам, апаң сенин караныңа кагылып жүрүп, уулумдун алдында кетейин деп тилеп жүрүп кетпедиби? Сенин колуңан топурак буйрсун деп жатса турса, тилейт эле бечара. Силердин үйгө келип жүргөндү апам жакшы көрөт эле, а? Айлап күндөп жүрө берет эле. Силер дагы кетиргиңер келбейт эле. Атахан кетейин. Баары эсиңде турбайбы? Апаң кемпир экөөбүзгө тең жакшы тууган болсо, бир чети бир уруктан болсок, биз жакын болбой анан кемпир экөөбүз да апаң келсе кетиргибиз келбей, өзү да кеткиси келбей жүрө берет эле. Сөзгө эми кемпир аралашты. Булардын сөзүнө баятаан ичи чыкпай араң турган экен, Саймедиреп кирди. Кемпир өткөн кеткенди айткан сайын бетинин отунан нур чыгып, өчөө бирде күлүп, бирде көзү өткөн тырты эстеп челлери жазылды. Маңдайы жаркып, кемпир чалды улам алмак салмак тиктеп, хатын эстирилип келгендей болуп, оосуна тил бүтүп, көздөрү нурданып жангырды. Кемпир бар тапканын алдына коюп, дасторконун жайып таштады. Ботом, чөбөгө жесең, анау сарымайга көөнүң келбесе каймак жечи. Жарманы шыпкап жутуп ичелең го. Эмне ичпей атасың? Нанды баятаан бери кактап ысытып койдум. Каймак кошуп жечи. Жеп атпаймбы? Деп күймөлөктөгөн энени карап чын тилинен күлдү. Өттүн алсаң, кемине аар болуп, бери чеги болуп калган турбайсыңбы? Азыр таш чайнар маалың. Элүүдөн эми аштың. Ошу бир табак күлчөтай менен бир кесе шорпону ашказанга бир көңтөрүп кое турган маалың, ботом. Азыр ысык чай демдейинчи? Деп бул бирдеме жеген сайын сүйүнөт. Ким буга ушинтет эле? Апасы ушинтип маспы, сообу дебей тегеренип, качан болбосун тамагын ысык белендеп, бар тапканын оозуна тутуп турчу эмес беле? Карыянын мээримдүү көзү менен караганы, баятаан өзүнө айланып тегеренген сөздөрүчү. Ким ушинтет эле? Атасы гана бул эмне айып кылбасын, катуу айтпай ушинтип мээрим төгүп турчу. Сөз кызып кыйлага чейин олтурушту. Сүйлөгөн кемпир эле болду. Карыя экөө коштоп күлүп, арасында карсылдап, каткырып, кээде сөз кошуп коюшат. Сөз да түгөндө, баятаан маңдайы жаркып олтурган түнкү коноктун жүзүнө көлөкө түшүп, унчукпай жертиктеп мелтиреди. Кемпир чал да унчукпай калышты. Анан кыйлада туруп, учкай карап, үн катты. Ава, мен ушинтип калдым.
Ушундай болуп калдым деп башын кайра жерге салды. Ушундай болуп калдым. Бул сөздө айласыздык менен алсыздыгына багынган күйөт бар эле. Анан дагы эле моюндап түз айткысы келбеген, бирок атасы менен энесинен сурап үлгүрбөгөн кечирим бар эле. Кырак кемпир чалдын дили баарын тойду. Бир ооз ушул сөз карылардын карт жүрөгүн тилип кетти. Зейни кейген кемпир жашып, көйнөгүнүн этеги менен көзүн сүртүп, анан эстегендей кара баркыт кемзелинин чөнтөгүнөн жүз арчысын алды да бырыш баскан жүзүн жууган жашын арчып кирди. Эгерим анча-мынчага көз жашы кылбаган кемпир азыр жашын тыя албай турду. Кандай гана панардай бала эле, кандай чырактай жигит эле, аттең. Карыя жанында жаткан табылгы таякты колуна алып кармалап туруп анан эң аялуу буюмундай аспиеттеп дубалга жөлөп койду да «Ата!» деп өшкүрөндү. Үчөө унчукпай тунжурап отурушту. Баятан жертиктеп отурган конок ордунан туруп, эшикке чыгып баратып кемпирди кылчайып карап алды. Кемпир жаштуу көзүн ирмеп, башын ийкегилеп, бышактаган тейте узатты. Аркасынан чал чыкты. Атына минип камчы салып кетип атып, дагы бир жолу көрүп алайын дегендей кылчайып карыяны самга карап алды да караңгыга сүңгүп кетти.